Assalamu alaikum, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Кара Суу районуна келдим. Кара Суу районунда Кадыр Али деген аксакалды, 68 жашка чыккан аксакалды уктаганы келдим. Азыр намаз убагына байланыштуу көп сүйлөй албайм. Ишкери кирип анан сүйлөшөбүз. Байкап туруңуздар. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, мен кирип келдим азыр. 18-16 дейт. Сиздерби бул жака кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бир аз намаз башталып калгандыгына байланыштуу. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Кадыр Али абабыз ким? Сизби? Сизби? Кеп качан? Жакшы. Айнура, ушул Аписа эле. Ушундай кыздарыңыз бар, дагы Асипа деген, Асипа деген эжебиз бар. Ушул Москвадан атайын, бүгүн менин атамдын, сүйүктүү атамдын туулган күнү деп, ушул менин ата энем деген программаны жөнөттү эле. Жалаң аталарды, энелерди барктайбыз. Мага жардам берип койсоңуздар, мына гүлдү кармап, бул жерде торт бар. Андан кийин энебиздин жолу бар. Энебиз, мен менен байланыштуу энебиз ким эле? Мага чалып аткан. Азыр саналуу мүнөттөрдө ошо москвалыктар менен да сиздерди байланыштырабыз. Кадыр Али аба, калпакты кийгизсеңиз, тортты бериңиз. 68 жашка чыктыңызбы? 68 жаш деп ойлойт, ооба сизди? Жап жаш бойдо спортсменсизби, ооба? Жап жашпы? Бүгүн туулган күнүңүз 68 жашка чыгып отурасыз. Ушулга чейин сюрприз келет деп айтты беле бирөө жарым сизге? Жок. Айтпады беле. Тортты берип коюңуз, торт абабызга. Торттучу байбичеңиз экөөңүз ысык чай менен жакшынакай кылып жеп коесуздар, Бул эми негизги программа белек, бирем кур келбеш үчүн майда иште көтөрө келебиз. Ушул Асипа дедиңиздер, Асипа, Айнур эже, дагы бирөөсү ким эле? Айда эжебиз, Жанар дейт бар, неберелер? Уулуңуз болот, ушулардын бардыгы ушул чын жүрөктөн ушул менин атамдын бүгүн туулган күнү деп куттукташып, ушул программаны жиберишти ата. Бул жалаң ушул өзүңүздөн кийин ушул смартфонуңуз чөнтөңүздө экен. Көрүп, ушуну бир акмалап туруңуз. Жалаң аталарды, энелерди барктайбыз. Эне кандайсыз? Мен менен сүйлөшүп аткан энеңиз ким, сизби? Бүгүн Абушкаңыздын туулган күнү болуп, кубанычыңыз коюңузга өтүп баратабы? Бул жолук сизге. Россияда кыздар балдарыңыздын атынан. Бул гүл да сизге эне. Мына ушул гүлдү, жолукту, калпакты, тортту, анан ошол программаны жөнөткөн балдарыңызга Аллах муразы болсун. Азыр бир аз сиздер менен маектешебиз, ага чейин ушул кыздар менен байланыштырып койсо, кимде телефону бар. Себеп дегенде мигранттардын убактысы аз болот. Алар биринчи учурашып алайлы, кусалыгыбызды жазып алалы, андан кийин келген коноктордон маек ала бериңиз деп ушундай бир буйрутма берген да. Ага чейин кыскача атабыздан кичине маек алайлы ата. Ушул белек келет, ушул программа келет деп бирөө жарым айтып бересизби, айтпады беле? Жок, мен эми айтпайм. Азыр кандай элестеттиңиз? Мен бакылдап эле кирип келсем. Түшүнбөй калдым да. Эмне болду десеңиз, мен эч кимди чакырбадым эле деп. Жакшы. Канча баалаңыз, канча небере, чебере дегенде бар дегендей. Балардан жети. Аха. 3 уул, 4 кыз. Неберелерден 12 та. Аха. Жакшы. Батыр ата, батыр энекестер да. Сөткеңизге жооп берип коерүңүз. Эгер зарыл болбосо, анда бир аздан кийин сүйлөшөбүз, Рахмат, күйөө. Ким куттоо? Күйөө болоңузбу? Кайяктан чыгып атат азыр? Москвадан чыгып атабы? Сүйлөшүп атат мына күйөө баласы менен атабыз. Отурасыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Рахмат. Yaxşı, rahmat, çok rahmat. Kemal, biraz aytip koyasınlar da, bir kişiler hemen. Aytmayla. Uyuşturuyorsun, göğallar, bir tuğan kızlar var yakta.
Туған ургум бар, кандоштарым бар. Обадайм азыр эми миграция агымы күчөп турган мезгил, азыр бардык эле балдары жок дегенде бир үйдөн бирөө ушул Москвада эмгектенип жатышат дегенде. Азыр кимдер чыкты? Мынакей урматтуу эжелер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Акелер, жакшысыздарбы? Мен ушул сиздердин атаңыздардын, апаңыздардын жанында турам. Учурдан пайдаланып ушул бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздөрдү айта бериңиздер эми мынакей. Атабызга арнай бериңиздер, атабыз сүйүнүп, кубанычы койнуп атпай турат. Бир жолу туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Сиздин бактыңызга бар болуңуз. Өмүрүңүздө жайнап күлүп жүрө бериңиз апам экөөңүздөр. Рахмат, рахмат. Анан келебиз. Рахмат, чоң рахмат. Атабыздын көзүнөн да чыккан жаш, бул кубанычтын көз жашы ата. Бул сүйүнүчтүн көз жашы, мынакей атабыз ыйла берди, сагыныптыр сиздерди. Караңыздарчы, бат-баттан келип туруңуздар. Және түсінуді тұрса. Жақсы болса? Туа. Майлы, майлы. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жақсылық күндерді көріп жүрер, қыздарыңыздың, балдарыңыздың өмесіне бар болу. Азыр Айнурга чалайын мен. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Москвада кыздары, балдары жана ушул күйөө балдары биринин артынан бири туруп, алыс болсо дагы ушул азыркы технологиянын заманы жакынды көрсөткөн видео вызов аркылуу сүйлөшүп атышат. Атам, не болду атам, не болду? Неден улам жашып кеттиңиз атам? Сагындыңызбы? Ата. Сүйүнүч ата, сүйүнүп атасыз эми бул эми. Сүйүнүчкө көз жаш чыксын ата. Эч качан мына ушулар бар үчүн, булардын жашоосу керемет, сиздер бар үчүн. Чынын айткандачы, сиздер бар үчүн булар ушул алыста агарып көгөрүп жүрүшөт. Я. Ооба. Азыр ушул сырттагы кыздар сүйлөшүп бүтүштүбү негизинен? Азыр Асипа эжебиз, Айнур эжебиз сүйлөдүбү? Жоқ, уже сөйлейді болды, уже чықпай тұрды. Рахмат Жаныбек, тынч болғыла, бар болғыла, бай болғыла. Алыс жерде жүресіңер ушул денсаулығыңар чың болсын, жолуңар ачык болсын дайыма. Ишиңер илгери болсын. Силер бар, биз бар. Айтканыңыз келсин, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мен аварene ушул абабыздын туулган күнү да мисалы үчүн жанатан бери абабыз жүрөгүнө мындай сүйүнүч батпай, толкундануу батпай, көзүнөн ыргып чыкты да жаштарчы. Ушул канча болду ушул бирге чогуу түтүн булатканыңыздарга? 43 жыл болду. 43 жыл дээрлик жарым кылымга жакындап баратат да Кудай буйруса. Ошо атабыз тууралуу ушул күнгө чейин айтпаган сөздү бир мактабаган сөздү эми айтыңыз эми ушул туулган күнүн урматына. Мана бир мактап коюңчу, сиздин ар бир мактаган сөзүңүз кийинкилерге сабак болсун эне. Не дейли ушул чалым денсаулык чың болсун, өмүр узун болсун, ушул тапкан балдардын жакшылыктарын, тойлорун, сыйларын бирге көрөйлү. Тең карайлы ушул. Рахмат силерге ушунчалык неме кылганыңарга. Алыста жүрөсүңөр, алыс жерде. Сагындыңызбы кыздарыңызды эне? Сагындым, Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир эскертүүчү жагдай, энебиздин туулган күнү жакында эле болуп өткөн. Ошон үчүн мына ушул эжелер, ушул тагырак ушул энебиздин кыздары, балдары апамы ушул туулган күнү менен ушул өтүп кетсе дагы бир аманат сөзүбүздү айтып жеткирип коюңуз деп суранган. Сиз дагы Кудай буйруса ден соолуктуу болуңуз, ылайым ушул абышкаңыз менен жетелешип 100дөн ашып кетиңиздер Кудай кааласа. Рахмат, айткан келсин. Аба, мына ушул ак кудай болгон энебизди каяктан таап, мына ушул бактылуу көзөрмөгө канча ушул кантип жеттиңиз да ушул бир баштан өткөн турмушту бир аз сүрөттөп берсеңиз, энебизди кантип таап алдыңыз, ак кудай болгон энебизди? Ошол маалда мен ошто иштейт элем. Союз маалы. Союз маалы. Ошол ошол канатта тааныш бар жерден мен ошондо калганбыз. Ошондон бери ошол. Жакшы. Ошондон бери ушул күнгө чейин ушул 7 баланы тарбиялап, эрезеге жеткирип, чоңойтуп, мынтип бактылуу карлыктын доорун сүрүп жаткан учурубуз деп коюңуз. Мынакей жанатан бери өзү негизи дагы бир аманат сөз айтып коеюн, өзү ушул минавар энебиз, мына ушул байбичеңиз ушул кечитен баштап тагырак өткөн бир жума мурун алдын мага чалып, ой сен келаткан турбайсыңбы?
менин абушкамды куттуктаганы келеткан турбайсыңбы, качан келесиң, кантип келесиң, жана башка ушундай бир толкундары менен даярданып турду буга чейинчи. Азырда бүгүн эрте менен чалып туруп, канчада келесиң, кайсы убакта келесиң депчи. Бул да ушу сизге болгон сый урмат, ушу сизге болгон. Айылга оор болбосун сен де анан бул жерге деп ушуну дедим да. Эне айылга десеңиздер деле бармакмын, бирок сиздин айтканыңызды кылдым. Майлова балам, рахмат сен да. Ишиң илгери болсун, ден соолугуң болсун, ата-энеңдин ишинесине бар бол, дайым ушинтип эл керегине жарап иштеп жүрөр. Рахмат эне, рахмат. Ушундай энелер аталарды немеге чыгарып. Ушул программаны акмалап турсаңыздар, өмүрүңүздөр узун болот. Себеп дегенде бул программага 10 миңден ашык сиздер сыяктуу бактылуу аталар, бактылуу энелер тартылууда. Батага байырлап калган программа десем жаңылышпаймын. Кудай бурса өзүңүздөрдүн да жакшылыгыңыздарды ушул программа аркылуу жакшы чай ичип, монтип тортторду жеп, гүлдөрдү кучактап, жакшылыктарда тосуңуздар. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, сырттагы кыздар кабарлашканга чейин, бирок негизинен көп эле сүйлөшүп бүттү. Ушул күндүн урматына келген ушул подарка тапшыруучулар, эң жакын адамдарга сөз берейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Кадыр Али абабыз менен Минабар энебиздин уюштурган иш чарасында турабыз. Азыр бир тууган сиңиз болосузбу эже? Карындашы болот. Бул Кадыр Али абабыздын бир тууган карындашы. Келиңиз жакыныраак туруңуз эми. Анакей. Анакей. Бири-бирине эркелейт да мынакей. Бир туугандыктын белгиси да бул. Карабайсызбы? Кайнеже андай мындай деген ошол мезгилде эле жок болгон, келген күндө эле эне. Азыр эми мынакей бир тууган карындашы азыр жакшылыкка жеткен. Туған күнің құтты болсын, мен акама еркелеу сиз дешім керек, мен сен деп сөйлеймін. Сиз десем алыстап кетем. Құдайым біріншіден ден соолук берсин, узун өмүр берсин, ошо жеңем экөө тең барып, тең барысын. Ушул жеңем экөө тең барып, тең барысына. Анан силерге да чоң рахмат. Ушу бир тууган абаңыздын кандай бир мынакей пулу, мынакей чөнтөк толо түштүгө пул көп окшойт. Бир жылкылык пул алып келиптир эжебиз. Бир тууганга мынакей саат, урматтуу көрүүчүлөр, саат тапшырып жатат. Ушул ар бир каккан жебеси бактылуулукка, жакшылыкка каксын деп ниет кылалы. Мынакей. Жок, эне мына бул подарка дагы өтө мындай чын айтканда символикалуу подаркалардын сап башында турат. Бул саат, калпак, торт жана башка. Кана келиңиз эми сүйлөңүз эми мына. Биздин бактыбызда бар бол базарында. Эже, ушул абабыздын бир өзгөчө касиетин айтып бериңчи. Айтып чоңойсуз, жаш мезгилде. Экөөбүз уда чоңойгонбуз. Араңыздар канча жаштан? 2 жаш. 2 жаштан, тең жаш экенсиз. Анан бул үй кызмат нерсе жакшы, мен жок элем эркен. Чарба кызматкери. Анан бул бир жака актайынан бир жака кеткенде бул таптаза шыпырып коет, мен бугап коюп, качып коюп кетет. Уйларды саап, үйлөрдү жийип деп коесуңуз, Анан актайынан келгенде буну карап турат, актайынан келгенде келкичейин чачып койдум. Ушул акам катып бер жокту булгап салды. Бечара абабыз. Эми ошол мезгилдеги күндөр алтын доор да туруп, ар бир өткөн алтын күн да. Мына момтип азыр бул күн дагы насип этип карабайсызбы эми мына ушул. Өткөндүн баары тарых, Айтканса жомок. Сиз да бар болуңуз, сүнтүп тамашалашып жүрөбүз. Ден соолук. Эми биз уулдардан 5 бир тууган элек, азыр 3 калды. Эң чоң акам ушул жакында бир акам өтүп кетти. Бейиштерин берсин. О, мен бейиштерин берсин да. Ушул бала чакасынын күнү күчүн көрсүн. Ушуларга дүйнөдө эң жакшылык ушуларга каалайм. Мен урматтуу көрүүчүлөр, Кадыр Али абабыздын бул жолку туулган күнү дагы ушул жума күнүнө бекеринен бекер туш келген жок. Аллахым ушул сизге ден соолук берсин албетте. Кубаттуулук берсин. Ушул жашыңыз сизге бир эл ортонун 50 жаштай болсун. Себеп дегенде сиз бул турушуңузда Кудай буйрса күлүп жайнап 100дөн ашасыз аба. Жакшы, жаштын тилегин берет дейт. Ниет кыла берели, тилек кыла берели, баардыгы болот Кудай буйрса аба. Ана кийинки куттуктоочуларга сөз беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бияк өтүп алыңыздар. Абабыздын жанында калпагын кийип отурган абабыз бар эле. Ошол абабыз ким болду экен? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Кадыр Алинин бажасы болом. Бир тууган бажасы болом. Бажасы болом. Эмне демекчимин? Мен мына кече эле угуп калдым. Эмне сол чын болсун, ошол менен кошо болсун. Şu nevre çevelerin toyların görsün, her daim büyülüyorsun tinçlik, amaçlık, yaşlılıkta yaşlılar koşulsun. Her daim kıskası yıl aralap cüre versin. Dostlarım menen, el cütü menen
toyda şalaş bilirsiniz. Toydan ol boş olsun. O men aytkanыңыздар Ең бастысы денсаулық үшін болсын, әрдайым денсаулықты қалаймыз. Атабыз менен энебиздин үйлөрү тойкана болсун, а? Тойхана болсын. Эми ошондой Тойханада шыққа. Окей. Жанан Белек печкектерди тапшырып бериңиздер, себеп дегенде азыр учуру. Мыянадағы шен салпы. Урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар мына куруктардын Мыяна салпы. абабыздын атайын Ошо специальный чөтөктөрү бар экен ушул. Атайын ушул чөтөгөн гөө екен да. Кыйналышпай эле сала берсиңдер. Жада калса топчуларын да ачып коюпту даярдап. Тамаша ата, тамаша. Бул негизгиси көңүл. Бул акча, бул подаркенин өмүрү аз болот. Тең тура. Бул көңүл, ушул сый урмат ата. Ушул балдарыңыздын ушинтип уюштуруп аткан аракети, мамилеси сизди Кудай буйрса мындан бетер жашатат ата. Оорутпайт эч качан. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки белек тапшыруучуларга кезек берели. Сиз бир тууган сиңдиси болосузбу? Ооба, мен бир тууган сиңдиси. Ана эми ушул мындай айтканда экөөнүн тең туулган күнү да, экөөнүн тең туулган күнү. Ошого айтчу сөздөрдүн баарын төбө бериңиздер. Эми мына бүгүн Зездер менен эжемдин туулган күнү экен. Туулган күнү кут болсун. Денсаулыктары чың болсун. Дайыма ушу уул кыздардын урматын көрсүн. Неберелердин күнү тойлорун көрсүн. Дайыма баш көз болуп ушу байбайче аксыга болуп жүрө беришсин. Ушу мен калдым, ооба. Сиздин айтканыңыз келсе. Чоң рахмат. Кийинки тапшыруучулар. Айнур эжебизби? Айнур эже, келиңиз эми атаңыз менен апаңыз сизди күтүп атат жанатан бери. Сизди мына бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү өрөбөй бериңиз мынакей. Атабыз, кана атабыз менен сүйлөштүрүңчү кана. Не болду атаке? Мына биякта карап сүйлөшө бериңиз. Анда кызым, жакшы. Жакшы кызым, жакшы. Рахмат. Рахмат. Апам өкөнүздөр көп жашаңыздар, биздин бактыбызда ар дайым бар болуңуздар. Рахмат. Подаркаң айтпайсың? Подаркаң айтып кой. Кандай подарка берип атат бияка? Мына урматтуу көрүүчүлөр, Айнур эжебиз берип атабы? Айнур эжебиздин аманаты бар экен, урматтуу көрүүчүлөр, аябай абдан жакшы назар салыңыздар. Бул смартфон биз менен ар дайым ушинтип видео чакыруу аркылуу сүйлөшүп турсун. Туулган күнү кут болсун деген үмүттө мына ушул смартфонду берекет берип атат мынакей. Айнур эже аманатыңызды тапшырып атабыз мынакей. Рахмат кызым, рахмат, чоң рахмат. Рахмат, өмүрүңө берсин Кудайым. Тынч бол, иште бер. Балаңа жуат болбо, балаң жүрөт мен жанында ошо. Иште бер. Небере багып атасызбы? Смартфондор ошон үчүн келип атыптыр да. Тамаша. Өзү негизи ар бир үйдө, ар бир куттуу үйдө небере болбосо, ал үйдүн көркү кетип калат ата. Ошон үчүн мына ушул неберелер бар үчүн сиздер дагы бир карлыктын бир доору да бул дагы. Туура, ошол сиздерге ишенип жүргөн ушу Айнур эжебиз, Асипа эжебиз сыяктуу, балдарыңыз Жанар, Айда эжелер сыяктуу балдарыңыз көгөрүп, ар дайым ушу бакубат турмуш курушсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кийинки белек тапшырууга кезек берели. Бул кимиси болот? Бул Айнур эженин белеги дагы. Айнур эженин белеги мынакей. Апасына ушундай сөйкө, алтын сөйкө тапшырып жатат. Өзү негизи Россия жергесинде болгондуктан ушул өзүм келе албасам да ушу менин энем программасы аркылуу ушул белектеримди тапшырып коюуга уруксат берүүңүздөрдү суранам деп ушундай бир өтүнгөн мынакей аманатты тагып атат. Эне кандай таасирленип атасыңдар? Белектердин баары сиз үчүн Рахмат кызым. абабыз үчүн дегендей. Эми буга чейиндер албетте колдорун, кулактарын толтура шакектерди, сөйкөлөрдү тагып атат албетте, бирок ушул менин энем программасы аркылуу алардын бири гана. Ал эми миңи эми албетте буга чейин энебиз тагынган, дагы эле тагына берсин. Булай жүзгө чыкканда дагы ушинтип сыйга бөлөнүп жүрө берсин да, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер да ушундай апаңыздар болсо куттуктап сүйүнтүп коюңуздар. Мына караңыздарчы, ушу Минабар энебиздин сыртындагы толкунданууну ичин айтпай эле коелу эми. Абабыз болсо жанатан бери көз жашын тыя албай атат мынакей жанатан. Келгенден баштап. Кана эми мына четтен куттуктай бериңиздер. Чоңаңыз менен көп жашаң, ден соолугуң болсун. Кудайым жакшы жашта жүрө бериң.
Сөзгө жок. Рахмат. Сиздер бар болуңуз мына ушундай. Пешинебизде бар болуп жүрө бериңиздер, рахмат экөөңүздөр, оорубаңыздар. Siz kimisiz olosuz? Çoğun kız. Çoğun kız olosuz. Aytpaysiz bu urmatlı görüşler. Men çoğun kızımın, en ulusumun, en sulusumun dep dele koşulacak keteberбейсиz. Сөзгө жогураак да. Apa деген siz үшін ким? Ата деген ким siz үшін? Бұлардың урматы сиздин өзүңүздүн оозуңуз менен. Сүрөттөп бериңчи кыскараак. Апаматан барым, байлыгым. Ушулар бар үчүн дүйнө керемет, жашоо кооз. Рахмат, айтканыңыз келсин, өмүрүңүз узун болсун. Ушундай ата энеңиз бар экендиги. Кургул салып атат, бу абабызга билдирбей эле чамасы бул сомдагы эмес го дейм, доллардагы эмес, еврого дейм, ар жагын эми өзүңүз билесиз эми. Жакшылыктарга, жакшылыктарга жумшаңыз, Эми булчак. Кана кимиңиздер баштайсыздар, Мына кана? сиңдимин кызы. Карындашым кызы болмун. Ушу тагамдын Аллах берекесин берсин. Эч орбасын, ар дайым ушу неберелердин, кыздардын ошондой эле эл менен кошо жакшы күндөрүн тажигимге тең көрсүн. Ушул апам ушуну кийгизип кой деп карындашы Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Сарпай тапшырып аземи мына ушул бир тууган карындаштарынын дагы бир белеги, ал арада ушул бир тууган карындашынын кызы болосуз, ошондон Bir tuğan kardeşimiz var. ооба, аманаттарын жеткизгенче Kardeşim белектерин. Москвада. Ал карындашыңыз да Москвадабы? Мынакей, аты ким? Гүлбар эжебиз, урматтуу Гүлбар эже, сиздин дагы аманаттарыңызды мына ушул өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган кызыңыз тапшырып жатат. Бир тууган агаңызга кадырлап алабыз. Мынакей жай намазы колунда, калпагы башында, чөнтөктөп пул толтура. Азырынча кадырлап алабыз. Эч нерседен бейгапар. Проблема жок аба. Келиңиз эми кана. Ага өмүрүңүз узун болсун. Бүгүнкү өзүк А, майрамыңыз бул сиздин куттук өзүңүз? болсун. Ушу кыздарыңыздын сый урматын, ууларыңыздын урматын көрүп жүрө бериңиз. Эң мүмкүн Кадыралиябыздын бир тууган карындашынын кызы, мынакей жашынакай өзүнүн жүрөктөн чыккан каалоосун билдирди. Мынакей калпак кийгизүү бул эми биздин кыргыздын улуттук каада салттарынын бири. Жоолук салуу аземи дагы баштарыңыздардан калпак түшпөйүп, жол түшпөй ушинтип карлыктын доорун сүрө бериңиздер. Энөө. Мына ушул балдарыңыздын сизге болгон, сиздерге болгон сыйы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күн ушул Кадыралиябыз менен Минабар энебизге арналгандыктан азыр сөздүн баарын ушул эң жакын адамдары сүйлөп кетишти. Мына ушул учурдан пайдаланып Кадыралияба, Минабарова конокторуңуздарга келип калды ошонто ушул свежий абалында сүйлөшүп алсын, андан кийин сиздерге бир өзүнчө сөз берейин, Келиңиздер, урматтуу коноктор, сразу эле сөздөн баштаңыздар, себеп дегенде биз программанын жарымынан аягына жетейин деп калдык. Ошондуктан сиз өзүңүз тааныштырып келе бериңиз, эми киммиз болосуз? Бир тууган балчы болосузбу? Анда жездериңиз мактаңчы, балчы менен жездериңиз сиздин сөзүңүздөн кийин кийинкилерге сабак болсун. Кана. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушундай жаркыраган кеченин кечесиндебиз күбөлөрү жездем менен эжем бар болгула, баардыгыңар тынч болгула, ден соолукта болгула, ар дайым ага элечек ак калпак түшпөй башыңардан биздин төрүбүздө бал пайгамбарыбычы абышка болуп нерелерин, чөйрөлөрдүн баардыгынын жакшылык тойлорунда төдө жүрө бергиле. Ден соолук каалайм баарыңарга. Аябай сөзгө чебер балыңыз бар экен, мынакей жакшы сөздөр болот, Кана кутуктап коюңуздар. Кутуктай бериңиз. Кургунап келиңизби? Мынакей албетте чапан жабуу дагы бул кыргыздын улуттук каада салттарынын сапкачында турат. Мынакей ак чапаныңыз кут болсун, Кадыралияба. Ылайым ушинтип сыйга бөлөнүндө жүрө бериңиз. Эми мындан башка сөз таппай турабыз сизгечи. Ден соолук каалайбыз, сый каалайбыз, өмүр каалайбыз. Сумканын ичинде дагы евро бар экен, эми муну акырын төшөнтөккө салыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул негизи ушул дагы бирөө жарымдар калдыбы? Неберелерине сүйлөй тургандар барбы, жокпу? Эгерде келиңиз чыгатан бери менин катарымды толуктап операторлук кызматты кылып атканды ким болду экен? Бул официанткалардын бири окшойт го десем, бул келин экен. Келиңиз эми келини
негизи аба ушул эне келиндердин чайынан, келиндердин мамилесинен, кылган кыймыл аракетинен ушул сиздердин чын-чынында келгенде карылыктагы дооруңуздардын образы мындай бир көз каранды да. Мына ушул келиниңиз азыр сизди куттуктайт. Андан кийин ушу сиздер да келиңиздер жөнүндө айтып бересиздер. Азыр колго караган келиңиздер ушулбу же? Бул эң чоңу. Анда сизге мынакей. Мына кыласыздар. Бир тууган келин болосузбу? Бир тууган, анда сиз мындай. Энелерибизди мисалы эне канчага чыгып калдыңыз сиз? Мен 63-ке 63-ке 68-ге чыккан кайнатаңызды ушундай жаш сактоонун бир секреттерин айтып бериңиз. Себептегенде сиз ушул үйгө кызмат кылганда бир ушундай бир өзүнчө бир касиеттүү тамак бергенсиз да. Ошол кандай тамак эле? Жакшы эле тамак эле. Кайнатам менен кайным жакшы эле, жамандабайм, жакшы эле. Ошо ата туулган күнүңүз менен оорубаң, бар болуң, биздин пешенебизге апам экөөңөр ушу. Урматтуу көрүүчүлөр, келин анда эки чөнтөктөн кол да бар. Мынакей. Жалаң жакшылыктарга жумшаңыз. Ушул бунун көпчүлүгү эле бир 70% неберелерге кетип калса керек. 20 сомдон 50 сомдон берип атып эле энебиз экөөңүздөр, Эми мына ушул учурдан пайдаланып эми сүйлөөчүлөрдүн негизги тизмеси бүтү деп ойлойм. Мына ушул минабар энебизге бир чоң комсомольский поручение, комсомолдук тапшырма. Себеп дегенде атабыз ушунчалык жана атам толкунданып турат. Ушул кыздар балдарда суранган, апам өтө жакшырдайт, болгондо дагы атамдын туулган күнү дейт. Эгер абабызды чындап чын жүрөктөн сүйгөн болсоңуз, чындап жакшы көргөн болсоңуз, анда бир күпөтөр тап бересиз. Сиздердин үй бүлөлүүчү бул ачык болуп калсын эми. Кана абабызды карап, колун кармап, бир өткөн кеткен жакшысы бир күплөп. Балдарыңыз, кыздарыңыз жалган айтпаса керек. Анан бул жердеги эң жакын адамдарыңыз деле жалган айтырбаса керек. Жок дегенде бир күплөт чыгабы? Ырдайт экен мынакей. Эми булар жалган айтпаса керек. Мен билбейм чындап. Ана эне. Энебизге киши жардам берип, эгер билгендер болсо колдоп коштоп турабыз, Эне бар эне ушуну үнү да үнүңүз да бар экен эле. Чын айткандачы. Ана бир куплет. Келиңиз эми бир күрүп туруп, бир каткырып туруп ырдап коюң эле. Эстечи андай чак кайда, экөөбүз бакта басканда, ал экөө биздин жылдыз деп, албадык беле энчилеп, ал экөө биздин жылдыз деп, албадык беле энчилеп, жылдыздай сүйүүсен тилеп, жылдыздай сүйүүмен тилеп, ал экөө биздин жылдыз деп, албадык беле энчилеп. Ой, рахмат эне. Ушул мисалы жаштык кезинде эскерип коюңуз да, бакта жетелешип жүрөбүз, эми ошол мезгилди бир эстеп койчу деген сыяктуу бир жакшы бир мааниде кырды эстедиңиз да. Ушул абабызды биринчи жолу көргөндө сразу эле жактыргансызбы же? Өнөр көрсөткөнсүзбү? Ала качты эле же жетелеп барды эле, ушуну айтыңызчы. Же ата-энелер апарып Ала качканда. Ала качканбы? Анан дальше дагы нар жагы. Анан көрдүңүз анан жигиттин гүлүн. Армияга баргансың, барган эмесиңби деп сурадыңыз. Тамаша эне, тамаша. Себеп дегенде мунун баары тамаша. Бул дагы ушул үй бүлөлүк архив, мына ушул тартылып аткан тасма, кийин ушул балдар кыздарыңыз эл эмес, өзүңүздөр үчүн дагы эскерчү бир жакшы күндөрдү элестетчү тасмалардын бири болот. Бул ушул тасма ушуга чейинки балдар кыздарыңыз берген белектердин дагы төрөсү деп койсок болот. Себеп дегенде бул тасманын баасы жок. Себеп дегенде бул тасмага ушул бейиштей болгон бүгүнкү уул кыздарынын ата энеси тартылып жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Ата, эми мына ушул энебиздин өрнөктүңүз да. Энебиз ырдап атканда дагы өзүңүзчө тура албай, ушундай буттарыңыз кыймылдап, бир аз толкунданып турдуңуз да эми. Сиз дагы бир куплет кайтарып койбосоңуз болбойт эми. Энебиз себеп дегенде кече эле туулган күн өтүптүр да. Энебиз бүгүн сиздин туулган күнүңүздүн урматына ырдап
берип аткандан кийин эми сиз дагы ушул өтүп кеткен туулгандын урматына бир куплет таштап коюңуз эми. Oradan bu program hazır ona Türkiye ettim. Geç yakında mı verdim müracaat ettim. Болду, урматтуу көрүштөр, бул нерсени биз билген эмеспиз. Себеп дегенде жакын арада эле ушул туугандарынын бири кайтышып калган экен, ошого байланыштуу. Азыр ырдасам болбойт, бирок кийинки келишиңде ырдап эмес, бийлеп да бересизби? Кудай буйруса, ошондой жакшылыктарга гана келейин, жамандыктан алыс болсун. Кудайым эч качан ушул сиздерди ооруга чалдыртырбасын, көңүлүңүздөрдү чөктүрбөсүн дегенде, мындан ары жакшылыктарга гана келели. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын, менин атанын программасынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, биз азыр ушул Кадыр Али Абабыздын ушул Кара Суу шаарынын чоң кафелеринин бири ушул Ысмайыл ата деген кафеде өзү негизги айыл Коңурат айылында болуш керек эле, бирок жалпы туугандарынын баягы суранычы менен ушу энебиздин негизги демилгеси менен ушул абышкамды үйдө эмес, бирок жакшынакай бир кафеде өткөзөм деп тилек кылган тилегим ушул ниеттер ишке ашып отурат. Энебизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кадыр Али Абабыз сыяктуу ак көңүл, ушундай барпаңдаган чалын ушу эли журтка ушинтип мактап, даңктап бүгүнкү күндө туулган күн өткөзүп жатайын. Алыста жүргөн кыздар балдарыңызга бир бата берсеңиз кулаш жайып, ушулар дагы ушул сиздин батаңыз менен, энебиздин батасы менен көгөрсүн, агарсын дегендей, аман эсен сиздердин алдыңыздарга келип калсын, Ана мен не дейм, Аллахым ушу реграцияда иштеп атат. Ушуларга биринчиден өмүр каалайм. Бүгүн өмүр, ден соолугу чың болсун, иштеген иштер дайыма Аллага жүрсүн. Ушу балдарым, кыздарым, бир тууган кандаштарым бар, элим бар, ушулар балдарым да бар дейм. Ушулар баары иштей берсин, эч оорубасын. Ушу тапкандарды жакшылыкка берсин. Аллахым дайым ушу ден соолугун берип иштеп жүрө берсин. Амин, Аллаху акбар, айтканыңыз келсин. Энебиз да бир бата берип койсун дейм, ушул энелик бата дагы өтө мээримдүү бата дейт. Мен дагы эмне дейм, ушул алыс жерде Москва шаарында иштеп жүргөн ушул балдарым, кыздарым, бүт туугандарым, ушул кайынсиңдилерим, кайнелерим баардыгы эсен болсун. Ушул кыргыз журт эле баардыгы. Жолдор ачык болсун дайым, иштеген иштер илгери болсун, суук көздөн, суук сөздөн Кудайым өзү сактасын. Жолдору дайым ачык болуп, ойлогон ой максаттарына жетип, биздин Кыргызстаныбызга келип калсын. Амин, айтканыңыз келсин, амин, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, эми программаны жыйынтап жатып, Минабар энебиздин акыркы бир 3-чү тапшырмасы калды. Бүгүнкү учурда мисалы туулган күн болду, ыр болду, куттуктоо сөздөр болду, сарпай тапшырып аземдер болду. Эми абабыздын колун кармап, туулган күнүң менен абышкам деп бир бетинен сүйүп койсо, программаны жыйынтыктайбыз. Кана урматтуу көрүүчүлөр, ушул учурда сөзсүз биз бул эми оңой эле болсо керек. Себеп дегенде оңой эмес, бул өзүнчө бир ушунчалык эстен кеткис бир уникалдуу нерсе болсо керек. Кана абабыздын колун кармап, чалым мен сени сүйөм деп коюңуз болду. Биз программаны жыйынтыктайбыз. Кана бериңем колдоба. Бет менен сүйүп койбойсузбу? Анда сиз баягы эркектик кылып, канча дагы биз эркек адамбыз, өтүп кеткен туулган менен деп туруп бетинен сүйүп коюңуз, аны программаны жыйынтайбыз. Кана. Ай рахмат. Кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми мындай жатканда, мисалы, бул аксакалдарчы, чынын айтканда урматтуу көрүүчүлөр, булар союздун мезгилинде тарбияланып калган инсандар, бизге окшоп азыркы замандын жаштарына окшоп апак-чапак, ачык, айкын, шатыра шатман эле шараңдап жүрө беришпейт. Бул ушул союз убагындагы ушул улуу ата-бабаларыбыздын тарбиясы менен чоңоюп, ушул организмине сиңип калган. Бул аксакалдар ушундай ыйман десе ыйман, ынсап десе ынсап, ушунчалык мээрим десе мээрим, бул адамдардын жүрөгүнө түнөп калган. Бул адамдардын жүрөгүнөн аны өчүрүп салуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн ушундай тасмаларга алынганда дагы өздөрүн ушунчалык тартиптүү сакташат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да атаңыздар, апаңыздар бар болсо, ушундай Минабар энебиз сыяктуу, Кадыр Али Абабыз сыяктуу атаңыздар болсо, анда куттуктап калганга шашыңыздар. Бүгүнкү ушул Аида, Айнура, Асипа эжелер, Жанар, ушу балдарынын, Амантур балдарына кылгандарына Аллахым чексиз ыраазы болсун. Ушулар үчүн бата берилди, иштери илгери болсун. Аман эсен 6 саны аман соо ушул биздин Ала Тоо койнубузда жашап жаткан ата энесинин үйүнө келип калсын. Күндөрдүн бир күндөрүндө. Тынч болуңуздар.
аман туруңуздар. Жакшы туруңуздар. 100 жаштык Кудай буйрса торколуу тоюңуздарга келемин. Кудай кааласа. Өмүрзак Азимкулов деген алып баруучумун. Силер дагы ушу дайыма элдин кызматында жүргүлө. Балдарым, келинчектен ден соолуктар болсун. Ушу дайыма ушу жакшылыктарды тартып жүрөлүм. Оомен айтканыңыздар келсин. Жакшы туруңуздар. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, кыргыздар ушундай жок дегенде намосы дейт. Биз программаны жыйынтыктадык.